34 жаштагы Мурат Дүйшекеевдин демилгеси менен Төлөк айылында чакан кийим тигүүчү цехтер 6 айдан бери тынымсыз иштеп жатат. Бул цехтерге Мурат бычылган кездемелерди атайын шаардан буйрутма менен алып келет. Негизи ушу крой ташып келүү айылга. Ушу айылга кичине кандай бир жардам көрсөтсөм, кандай бир кызматын кылсам деген бир ойлор бар эле. Анан негизинен 15 жылдан бери ушу швейный цех менен алектенем. Кудай буйруп айылга мына швейный цех ачтык. Кудай буйруса иш жакшы жүрүп атат. Ойдо Кудай. Мен ошо менен бирге эле жолдо көп эле кыйынчылыктар бар. Жолдо алып келүү маселеси аябай эле татаал. Ошого карабай иштеп атабыз. Мисалы үчүн бул кройлор көп деталдуу болгондон кээ бир нерсеси жетишпей калат. Фурнитуралары, мындай айтканда запчасти коет, ошондой кийим кечектин көп ошондой маселелер көп. Мындай эле ар жакта болгон токой көп маселелер бар. Ошого карабай Кудай буйруса иштеп атабыз. Жакшы иш азыр жакшы эле жүрүп атат. Мурат Бишкек шаарынан Төлөк айылына чейин 3 сааттан ашык жол жүрөт. Ал азыр айылга кирери менен дароо эле цехтерге барып, бычылган кездемелерди таратат. Андан соң жумушчулардын алабалы сурап, кем качын уккан соң кайра эле шаардагы жумушуна жөнөйт. Эми азыр буюрса башында аябай тигүү чын эле сапат жакшы болбой аткан. Кудай буюрса азыр баардыгы көнүшүп, азыр качествого уже өтө баштадык. Жакшы. Азыр тигүүлөрү дагы бүт бар оңолуп, өткөндөгү салыштырмалуу уже жакшы эле болуп калды. Үстек менен иштеп жатабыз, үчөндө тең азыр бүт өздөрү карап, өздөрү контролдоп эме кылышат. Баардыгы азыр жакшы эле болуп калды. Ишкер жумушчулары көп бул цехке көбүрөөк кездем алып келген. Анткени бул жердеги жумушчулар тынымсыз иштеп, үй бүлөсүн багуу үчүн акча табуу аракетинде. Мында иштегендердин көбүн жаш келиндер түзөт. Алар шаарга барбай эле өз айылында калгандарына сүйүнүшөт. Бул цехтин ачылганына 6 ай болду. 6 айдан бери иштейм. Жакшы буюрса. Үй бүлөмдүн жанында ошо балдарды карап, кирип чыгып иштей берем. Айлыкты убагында алабыз. Айлыкты 10 күндө бирден алабыз. Ошо моделдер ар кандай келет. Ошо башында кыйналабыз, көңгүчөктүч. Андан кийин тигип баштайбыз. Төлөк айылында чакан цехтерде жалпысынан 25 чукул кыз келиндер иштейт. Мураттын бул ишине келинчеги Анара кол кабыш кылып турат. Эми бул жол маселеси болсо, эми чында жол алыс эле. Чында жол алыс. Ошого карабай иштеп атабыз. Көпчүлүк учурда өзүм алып келем кройдучу. Bir жумага жеткиде бир кройду алып келем. Калган учурда өзүм бошобой, убактым болбоганда нарынга кетчи таксилер менен салып жиберебиз бакачы. Шомалда бияктан өздөрү тозуп алышат. Тозуп алып ошентип иштешип атабыз. Жумушсуздук күчөп турган шартта айыл тургуну Чыңгыз Маратбек уулу Мурат менен иштеш үчүн атайын шаардан айылга үй бүлөсү менен көчүп келген. Ал атайын өз үйүнүн бир бөлмөсүн чакан цех кылып ачып алган. Ал эми сыртта болсо жаңы цехтин курулуш иштери жүрүп жатат. Биз буга чейин шаарда иштегенбиз, Швейда. Келинчегим экөөбүз тең. Анан 2-3 жыл иштедик шаарда, Швеяларда. Анан быйыл жазында келдик айылга. Айылга Швеяга иштегенге болот экенине көз жетти шаарда иштеп жүрүп. Анан быйыл жазында ошо өкүлөт абысынын демилгеси менен айылга келдик. Айылга келгенибизге 4-5 ай болуп калды. Жумуштун жүрүшү жакшы, Кудай буйруса, бир темпте кетип атат. Азыр болсо бизде учурда иштеген кыздар 6-7 кыз иштеп атат. Цехти болсо жаңы салдырып атабыз. Азыр бир комната үйдүн эле салына иштеп атканбыз. Азыр цех бүтсө, Кудай буйруса, ошол жакка көчөбүз. Анан ал жак бияктан үйдөн келен элек. Ал жакта Кудай буйруса дагы чоңойтобуз деген пландарыбыз бар. Кройлор жөнүндө айтсак, атам кройлорду 2-3 күндө өзү бир алып келип турат. Кээде бир жума болуп калат. Кол бошой калганда таксиден салып жиберет. Биз болсо бул жактан тозуп алып эле тиккенибизди тигип бүткөндөн кийин кайра алып барып такси менен шаарга салып жиберебиз. Бул жактан тозуп алат. Бычылган кездемелерди цехтерге жеткирүү, кайра алып кетүү көп убакытты талап кылат. Андан тышкары ишкер ар бир цехти кыдырып, жумушчулардын кем каржысы менен кабардар болуп чыгат. Кройду биз Бишкектен алабыз, Мурат деген баладан. Мурат да ушул өзүбүздүн айылыбыздын эле кулуну. Бизде ар дайым ушул токтоосуз анча-мынча крой менен бизди камсыз кылып атат. Акчабызды ордорду менен, убагы менен берип атат. Мурат билбегенибизди түшүндүрүп беришет. Ким эле билип эле отуруптур, билген жокпуз. Чындыгында башында кыйналдык анча-мынча. Бирокто баарын оңдоп түздөп кеттик. Төлөк айылында ички жана сырткы миграцияга кеткендердин саны 800дөн ашат. Алар дээрлик күнүмдүк жалданма жумуштарда иштесе,
айрымдары гана мамлекеттик кызматтарды аркалашат. Пандемия учуруна чейин мигрант болуп кеткендердин саны 974 адам болсо, акыркы 1 жылда бул көрсөткүч 121 адамга азайып, жалпы 853 адам ички жана сырткы миграцияда. Кочкордун Төлөк айылындагы жаштарды алып калуу демилгесин көтөрүп чыккан Мураттын бул иш-аракети көпчүлүккө жаккан.